Өтө чоң жолдо кетти катар. 20 жашты берер элем. Мен делем аздыр көптүр эс калтырдым болуш керек. Рахмат. Койкоңдондор жашайт экен да. Апамды бир алып келип албадым деп арман болор эди. Чоң кызматта иштеген болсом, Анжеликаны пайдаланмакмын. Бир башта бир өлүмдү. Мейлі таткесін да. Мен неге жогорку билимдүү болбошум? Дөйдөрөбөчү кичине ойлонуп турган сүйлө. Ата энем өтүп кеткенден кийин ошолор көрсө болмок. Кызган мени, кызган. Салам достор, жалпыңыздарга Сол ТВ каналы жагымдуу саламдарды жолдойт. Дал ушул Ыйык Рамазан күнүндө бүгүн биз өзгөчө сонугунубуз менен таанышкан турабыз, маек курган турабыз. Биз сыймыктанган эжекебизди көрүп, энелик мээримди ушунчалык сезип билгендей эле. Атап айтканда бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Алтынай Нарбаева эжекебиздин үйүндө коноктобуз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Орозо ыйык айы менен ушул Соло ТВ каналы аркылуу жалпы жумурай журттарга, мекендештерге ысык саламымды айтам. Ар бирибизге ушул кандай тилек ниет менен орозо кармап жаткан болсок, тилектерибизге жетели. Алтынай эже, канча жыл болду орозо кармап жатканыңызга? Орозо кармаганыма 26 жашынан баштагам. Алтынай эже, негизи эле ушул бүгүн биз чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшөлү деп келдик. Жакында эле сонун чыгармаңыз чыкты, элдин баардыгын ыйлатты. Ушул чыгарма жөнүндө кеп баштасаңыз. Бул эс калтыр бул дүйнөдө деген сөзү Кубанычбек Бакиевдики, ону биздин ончубуз ырчы Эркин Кайымов агайыбызга таандык. Анан бул ырды мен Эрмек Мойдунов агайыбыздын аткаруусунда аябай жүрөгүмө жетти да. Экөөбүз ЛТР каналы жаңы жылга баягы көгүлтүр от тартканда барсам, ушинтип макияж жасап алып барып, анан агай кеч калып келди, бирок баягы улуун урматтайбыз да, агайды өткөрүп сиз ырдаңыз деп. Анан бир мезгилде ошол агайдан кийин эле мен ырдашым керек. Анан монтип ырдатат да, анан агайдын турган турпаты, жесттери, баягы колдорунун кыймылдары, анан көздөрү да ушундай агайдан ошол ырдын эсин тапкан экен деп көрдүм да. Ырдап атат, 2-3 жолу тартышты кайталап. А мен болсо көзүмөн жашым кетти, макияжым бузулду, кайрадан бар. Анан өтө кеч калып тартылгам. Агайга ырдын жарашып калганы баягы өмүр бою Кыргыз Республикасынын артисти баягы өзү айткандай кыдырып тартып, неме кыдырып малчыларга, сахманчыларга барчубуз. Алтынай араба менен барчубуз, машиналар бузулуп жолдо деп ушинтип айтып калчу эле да. Анан бизде Куршатта, мен Куршаттык болом да, өзгөн район. Анан ошол жерде интернетте окуган экен. Анан мен карындашым деп кайчу да. Анан менин ата энемди көргөн эмесмин, мен ушундай кыйынчылыктарда интернетте чоңойгом, сен мага карындаш болосуң деп ошентип. Анан кийинки жылдарда эле ушундай жакшы мамиледе болуп калды да. Сахнага, гастролдорго барсак, ошко чакырылсак чогуу барып калып, анан ушундай башкача дүйнөдөгү агай эле да. Олтурганда эле кеп кеңеши, олтурган үлгү ала турган инсан, таптаза бир акча, байлык бардыгы артка таштап чыгармачылыкка ушунчалык сүңгүп кирген агай эле да. Анан агай өтүп кетти. Анан ушурды эмнегедир ушул агайдын урматына, анан ушундай мен деле аздыр көптүр эс калтырдым болуш керек, мага деле жарашат болуш керек деп тобокелге салып ырдап көрдүм. Автор өзү чалып, Эркин Кайымов агайыбыз. Алтынай, ушуларды бир багын ачып бербейсиңби? Мен сага ишенем. Жубайы жеңебиз Медина Ибраимованын Кусалык деген ырына дагы Кудайым буйрса кичине жер көгөрсө килин тартабыз. Эс калтырды да ошонтип чалып, эс калтырдында бир ырдап берем. Алтынай, сага 200 жолу ишенем деп ошонткени андан бештер мага тапшырма илингендей болуп эс калтырды ырдадым. Мен негизи эле ырдайын дегенде сөзсүз неме ыйлайм да. Билбейм, ар ким ар кандай. Ар ким ар кандай даярданат болуш керек. Мисалы, оюнчулар деле айтып калышат го, мына неме Рыспай Абдыкадыров агайыбызды дагы
залкарыбызды ыр чыгарайын дегенде, он чыгарайын дегенде эшигин жаап алып, эч кимди киргизбей, ыйлап ушундай болот эле деп. Анан ар ким ар кандай неме кылып туруш керек. Мен да ошол ырдырдайын дегенде сөзсүз ошондо жашайм да. Ар бир кайрыгымда, сөзүмдө жашап, анан кийин бир айлап анан чыгат. Бул ырдагы ошол Эрмек Мойдунов өтүп кеткенден кийин менин жүрөгүмө куттай болуп уюп алды да. Алтын айырда деп эле ушул мен тынчтык бербей койду. Анан анын үстүнө автор өзү дагы чалып калганы мага бир жараткандан бир звонок берип бизди байланыштырып койгондой болду. Анан макул деген боюнча эле бардым. Ильяс Абдыразаковго барсам, эже эмне алгансыз дейт. Мен ушундай ыйлакмын, мен жаздырайын дегенде ырдын өзүм чыгарбасам дагы, акын болуп жазбасам дагы, ончу болуп ат чыгарбасам дагы, аткаруучу катары деле мен өзүм ушундай бир эмоцияларым бар. Ошо көңүл бурбай эле кой. Аранжировщиктердин баары эле билет, мен ушундай ыр жаздырайын деп барганда ыйлашымдычы. Анан тез эле бир жуманын ичинде бүтүп калды бул ыр. Ушунчалык бактылуу экен. Аранжировкасына, клибине аздыр көптүр жардам беришти. Негизинен өзүм эле Алла Таалам берген ырыскысы менен каржыладым. Анан бул болгон окуяны биз режиссерге айттым, Болсонбек деген болгон окуя. Ушу болгон окуяга мен дагы күбөмүн. Бул менин жакын адамдарымдын башынан өткөн окуя, сиңдилеримдин деп. Анан ошол сиңдимди өзүм чакырдым да, тартыл десем, жок, актерлор, актрисалар эле тарта берсин деп. Бирок мен анын эмоциясын угуп, мен даже неме аңгеме жазгам, мен Инстаграмда көп сүрөттөрүм бар да, мындай окшош. Ал эмнеге киргизип койду деп ойлобошсун элдер. Ошол бүт окуялар, ошол окуянын эң алгачкы биринчи жолу жазган окуя. Элдер мени ырчы катары эле эмес, ошол аңгеме жазуу боюнча да суранышат да. Сиз эмне андеп нерсе киргизбей окуя жазыңызчы деп уруш башташат кээрлерчи. Анан ал мага түрткү. Анан ошол окуялардын эң алгачкы жазганымды ар ким башынан өткөн окуяларды айтат да, жакындарым, эжелерим, сиңдилерим, досторум. Ошолорду мен аңгеме кылып жазып атам. Ошол аңгемелеримди клипке кошуп атам. Ошол Иск калтырда ошо эң алгачкы жазган неме. Анан ушул үйдө тартылды. Бул үй былтыр алганбыз ноябрь айында. Өзүбүз мурда Хрущевка үйдө жашачубуз, 3 комнат. Анан ушуну Иксан компаниясы аркылуу ажыратып алдык. Ушул үйдү берди, алып беришти, өзүбүз издедик. Бул деле реклама сыяктуу болуп кете берсин, себеби адам жакшылыгын орозодо айтпай качан айтабыз. Анан ошол Береке компаниясы дагы жардам берип атат азыр. Кыскасы мен бактылуумун. Өзүңөр көрүп атасыңар, Панорама бул жерде чыгармачылыкты изденип гана иштей бер деген үй да. Туруп карайм, бирок Киркамстромдо жашаганда саңнам балконго чыгып алып, ошо эртең менен туруп намазды окуп эле Киркамстромду карап тура берем. Ал жакта мен кошуналарым, пенсионер карыган кемпирлер, чалдар, оорукчандар, кичине ичкендер бар болчу да. Ошолор менен мен өзүмдү жакшы сезчүмүн, мени күтүп алышчу, ар дайым эшикте отурган болот да. Анан борш кылгандардан бири айтат, борш кайнаттым кечээ, анан мынттим деп алар менен сүйлөшүп, болгон өзүм мээримимди төгүп, кошуналык кээде жардам берип коем. Мен кээде эмес, көбүнчө эле жардам берген кошуналарым да бар болчу. Мен ошол жерде өзүмдү жакшы сезчүмүн. Бул жерге келсем, бул элитный үйлөрдө элитный момтип койкондондор жашайт экен да. Лифтке түссөм, саламдашпайт да. Анан мен лестница менен чыккан 2 этаж үйдө жашачу элем. Бул жерде аябай неме элитный үй деген контингент башка болуп калат экен да. Мен баягы өзүмдүн ошо кемпирлеримди, чалдарымды, кошуналарымды, оорукчандардын баарын сагынам. Бирөөсү каза болуп калган экен, өткөндө барып келдим. Балкондон караганым эле ошо Киркамстром. Мен буйрсам мына Ороз айында дагы соопчулук кылып, мен соопчулукту аябай жакшы көрөм. Ошол Киркамстромго барам, кошуналарым менен силерди сагындым. Анан ошол жерде баягы затоп болуп кетет эле жамгыр жаганда. Фейсбукка чыгып кетти го. Алтынай Нарбаева жардам сурайт деп. Өзү жардам бербей эле жардам сурайт десе, просмотрда көп болуптур. Ошол суу басып калат, анан баягы оорукчандар да чыга албай калат, кемпир-чалдар чыга албай калат, мен детсадка чыга албай калам, мектепке кете албай калам. Анан тизеден пакет кийип алып туруп анан чыкчубуз да. Анан ошентип мен өзүм үчүн эмес, ошол жерде жашаган жумрай кошуналарым, Кудай кошкон кошуналарым, силерди жакшы көрөм. Силер үчүн, өзүм үчүн ошол жакшы киришкен экенбиз. Жардам болуп, азыр сууп каптабай калды.
Sızdaçı sezimlerim Sınağa düşü anca ezilbegin Sıylasın sıylamasın başka biri Irımdı bilgenderdin Sırımdı bilgenderdin Esinde min San mingeli kayratımdı Şirep durat Barkımdı bilgenderdin Kadırım bilgenderdin Esinde min Ay esinde min Көпчүлүк эле алтынай эжеке эмне үчүн жолдошун көп көрсөтпөйт, эмне үчүн жолдошу жөнүндө көп маек бербейт деп ушундай суроолор жаралат экен да. Ошого өзүңүздөн жооп алайынчы. Мен жолдошум, балдарым, Каринаны гана неберем экөөнү чыгарганга укугум бар да. Башкасы баардыгы айтып койгон. Биз сизге окшоп коробкада жашагыбыз келбейт. Мунун баласы, мунун кызы, мунун күйөөсү дегенди каалабайбыз деп бизде чоң чогулуш болуп үй бүлөлүк. Ошондо экинчи чыгарам силерди деп убада бергем. Экинчи чыгарбайм дегенчи. Мен биз жөнүндө айтпай эле кой, сен өзүң творчествоңду айт, өзүңдүн чыгармачылыгыңды айт, өзүңдүн иштериң, өзүңдүн ийгиликтериң жөнүндө айт, бизди аралаштырба деген да. Ошон үчүн мен салтанаттуу адамды берип койгом. Эч ким жөнүндө айтпайм. Интервью же бир эфирге кетем десем эле, биз жөнүндө айтпа, биз жөнүндө айтпа. Ошол мага дагы мыйзам, мен бул ар кимдин өз каалоосу, анан мен алардын укугун, алардын эмесин тепселегим келбейт. Мен дагы алардын алдында пенде, мен үй бүлөнүн мүчөсүмүн, ошон үчүн алар жөнүндө эч качан айтпайм. Бактылуубуз, баары жакшы жүрүшөт, аттарында айтпа дешкен, өздөрүндө айтпа дешкен, ошон үчүн. Сиз эмне үчүн өзүңүздү коробкадамын деп ойлойсуз? Жок, балдарым айтат, коробкадасың. Биз мисалы бир жерде отурсаң эле видеого тартып алышы мүмкүн. Мисалы кафелерде, элдерде отургандай эле отурасың, элдер отургандай эле сүйлөйсүң, бирок элдин табитинде калып калыш үчүн, жакшы адам болуп калыш үчүн көбүрөөк мындай неме кафе-сафелерден, оюн зоок жерлерден өзүңдү бир аз алыстатканга милдеттүү түрдө туура келет экен. Бирок мен эл менен, мен маршруткага деле чыга беришим мүмкүн, троллейбуста деле жүрө берем, эл менен аралашып, субботникте жүрөм. Мен эл менен, мен мугалиммин. Анан мен ошол жөнөкөйлүгүм үчүн жакшы көрсөт элдер. Сиз өтө жөнөкөйсүз деп. Жөнөкөйлүк адамдын көркү дейт. Жөнөкөйлүктү Алла Таалам да сүйөт. Пайгамбарларыбыз дагы өтө жөнөкөй болгон. Ошон үчүн биз бир экирди дал эле монтуп элди тааныбай сүргө түшүп койгон десе түртүп, тартып, сүйлөйүн десе сүйлөбөй учурашса алиге албаган бул күнөө, чоң күнөө деп ойлойм. Ошон үчүн канча бийик десең, канча эл сени сүйүткан болсо, алмадай болуп, мөмө байлап, ошончо жерге жакындап жатып эле калыш керек болсо. Сизде да болду эле, мисалы ырчы. Бирок менден да капа болгондор көп. Сен мени тааныбай койдуң. Сен менен жолдо учурашсам учурашпай койдуң. Мен өзү төрөлгөндөн эле мындай неме унутчакмын. Анан көргөн адамдарымды унутуп калам да. Эми алар менен мындай кошуна болуп жашасам, узак бир 4-5-10 жолу отурган болсом эстеп калышым мүмкүн. Анан бир эле жолу отуруп кеткен адамдарды анда мен компьютер болуп кетпейм да. Анан айтам, сен мени үйүмө келип, төргө отуруп, жиликтин эң улуун тартканмын, сага жамбаш тартканмын, башыңа жол салганмын деген апаларыбыз, эжекелерибиз, агайларыбыз капа болбосун. Мына ковидте да 2 жолу оорудум. Андан бешбетер неме болуп калдым, унутчак. Сен ким элең дей турганчы. Анан ошон үчүн бул да болсо Алла Тааланын сыноосу. Бара-бара восстановление болот бардыгы. Мен эле эмес, бардыгы эле жалпы жумра журт башыбыздан өткөрдүк бул пандемияны. Ошол учурда үйдө отурбай
чыгып бир тобокелге салып бир башта бир өлүм деп чыкканыма мен аябай ыраазы болом, жүрөгүмө ыраазы болом, өзүмө ыраазы болом. Себеби көп адамдар чыккан деле жок үйүндөн. Биз өнөр инсаны эне катары чыксам канчалаган чоңдорубуз, эл башчыларыбыз деле үйүндө отурду. Анан ошолордун арасында бир жөп-жөнөкөй бир мугалим, бир жөп-жөнөкөй бир карапайым эне монтип чыга алганына сүйүнөм да, желек көтөрүп алып. Анан ошол өзгөн өнөрпоздорунан Сагын Эргешев, Талант Сагынбаев, Алмаз Шер, Клара досум, Нурия досум, ушул 5-6 адам, Эрнис Бөрүбаев, Сайкал, Кыз Сайкал, Анжелика, Нурсултан, Бакыт Байсариев, өнөр инсандары эч кимиз калган жок, баардыгыбыз эле чыктык. Себеби согуш болгон учурда дагы ата мекен согуш болобу, кандай дүйнөлүк согуш болобу, өнөр инсандары ырдап, элди ырдап үндөп турушканда, пандемия учурунда ырдаганга мүмкүнчүлүк да болгон жок. Себеби баардыгыбыз баягы биологиялык согушта бул. Согуш эле, ошол согушта биз катышып калганыбызга, ошол согушта жакшы атка конгонубузга мен өнөр инсан катары чыккан өнөр инсандарына кайрымдуулукту тынбай жасап аткан ар бир инсанга, өнөр инсан катары эми улуу болуп калдым да мен, ар бир чыккан өнөр инсандарына ыраазычылыгымды айтам. Сооптор болсун, сооптор жазылсын деп тилек кылам. Себеби эч ким деле баалап мындай кадырлап деле неме койгон жок. Бул бир убакта баягы Афганистанда согушка катышкандагыдай болуп, Афган согушунун катышуусу дегендей бир күн статус келет го силерге деп. Эгер мен бир кызматкер же чоң кызматта иштеген болсом, ушул кыздарга, балдарга жок дегенде майрамдарда көңүл буруп бир барак кагаз эмне деген кеп ошентип коймокмун. Анан көргөн сайын мен айтам, анан кетейиндерим, Кудайым буйрса силердин эмгегиңер бааланат. Мен кызым эшикке чыгып келип, апасына гүл алып келтирди. И жаным, рахмат. Ты меня любишь? Мен жаш көзмүн? Жаш көзмүн? Рахмат, бул Каринам. Эшикке ойноп келгиле десем, съемкада мага гүл алып келиптир. Биринчи жолу көрүшүм. Апам да ушинтип койчу. Келерки ушулайга жеткир деп. Келип саадашып коеюнчу. Ушундай неме экен да? Ырым. Келерки ушулайларга жеткирсин Алла Таалам мына орузу да. Спасибо. Рахмат. Ошол пандемия учурунда баягы мен атам улуу ата мекен согуштун катышуучусу да, ветеран. Анан көкүрөгү жык медаль, анан олтурсаң эле согушунду айта берет эле да. Анан дагы башталды согуш. Көрсө ал адам башынан өткөндү айткың эле келе берет экен да. Анан эми мына атабыз да жок, бизге ал тарыхты айтып берген да эч ким жок. Ошол убакта биз балалык кылып турбуз. Ошондо мен 2-3 класстагы бала элем да. Ошол Бакыт Байсариев чоң машинасы менен маршруткага окшогон машина эмне деп койт эле? Бусикпи? Бусик менен жык тамактарды алып, дары-дармектерди алып, Бакыт Байсариев аябай жакшы иштеди. Нурсултан Майназаров аябай жакшы иштеди. Анжелика, Эрнис Бөрүбаев, биз апам жана мен деп, Алмаз Шер. Колуңда бир уюң болсо, болду, сен неме кайрымдуулук кылышың керек экен. Бир уюң. Коrodо бир уй байланып турган болсо, демек сен кайрымдуулук кылганга, сооп тапканга неме парыз ал сага мүмкүнчүлүгүң бар деген сөз экен да. А бизде жардам бербейсиң, биз жака келип кетпейсиң, андай дебейсиңби, мындай арасында болду ошол убакта. Колунда бар эле инсандардын үйүнө барганда колунан дарыгын түшүп кеткендей болуп, мынтип үйлөрүн карап, неме кыласың да. Пенде экенбиз, бул пенделик. Биз бирөөлөрдүн айын ачканга акыбыз да жок, укугубуз да жок. Жөн гана азыр ороз айында соопчулук жөнүндө ошол кыздарым, балдарымды баары апа деп, апам жана мен деп. Анан ошол туура апа болсом экен, чыныгы апа болсом экен, мээримдүү апа болсом экен деп. Анжелика эжеке жөнүндө сөз баштап калдыңыз. Анан азыркы этапта аны эжекебиздин кылган жумуштарын көпчүлүк кыла бербейт да. Анан сизден ушул оюңузду сурагым келип атат. Көпчүлүк эле бир нерсе болсо эле Анжелика жаман, Анжеликанын кылганы тигиндей деп киришет да. Сиздин оюңуз кандай деги эле? Менин оюм аябай түз. Мен Анжеликаны чыгармачыл инсан катары гана мурда таанып жүргөн болсом, мына пандемияда биз мына 2 жыл
катарынан чогуу иштештик да. Анжеликанын ушунчалык идеяга башы жык, 1 мүнөттөгү баягы айтып койдук го, поисках, аң сезим поисках, изденүүдө да, изденүү десем оңой болуп калат, поисках. Ар дайым кандай кылсам деп ушул мен эгерде бир кызматта, чоң кызматта иштеген болсом, Анжеликаны пайдаланмакмын. Анын идеяларын, анын кылган иштерин, анын изденген ар бир идеясын Кыргызстанга колдонсок биз тез эле өнүгүп кетмекпиз. Анан экинчи айта турганым Кенже Дүйшеева деген ырчы бар. Анын башы жык идея. Эгерде мен бир чоң кызматта иштесем, ушул Анжелика менен Кенже Дүйшееваны алып келип эле ошолордун идеясы менен эле Кыргызстан өнүгүп өрчүп кетмек да. Кызыңыздын алып келген гүлүн ушул көзүңүзгө тийиз болду болсорум. Аны апаңыз тууралуу сурагым келип атат. Кичинекей кезиңизде кандай? Мен ушул Каринадай болчумун. Мен үй бүлөнүн эң кичинекеймин да. Баягы токошту бала сүймөнчүк деп мен айткан деген мен эмне дейм десем ошону жасап беришчи. Эмне кийем десем кыздарга атаандашып кийинчи бир кызыбыз мышыктары бар күлөш менен кофта кийип келиптир, трикотаждан. Апа ушундай алып бересиң, акчасы барбы жок мени кызыктырбайт. Ошондой эрке чоңойдум да. Анан барсак тизеден эле ылдый баягы неме мага кичинекей атат да. Базарда ошо жерге буланып, чаң буң болуп ошондо алдырчымын да. Ошондой өжөр, ошондой неме характерим, чочко характер деп койсо болот да, неме айтканым кылдырган ошондой инсан, ошондой бала болгом да. Азыр эми мына Карина ошондой. Чай десе чай, азыр тартып калганга чейин да чай деп кое туралы десе болбой. Айткан деген. Көрсө ошондой болгон да жакшы экен. Баягы уступкага бара берип, жок мейли эжем кийсин, мейли агам кийсин, мейли сиңдим кийсин десе, турмушта дагы ошондой болуп калат экенсиң да. Сен ошондой болуп калыптанып калсың да мындай. Ар дайым бирөөнү алдыга түртүп коюп өзүң аркага таштабагыла. Айтканыңарды кылдырганга үйрөнгүлө. Кудай таалам дагы ошо бул пендем калаганын аткарышым керек деп тез берип турат. Мына биринчи жолу эшикте гүл ачылган эле билбептирмин. Биринчи жолу берди да, апам ушинтип койчу, мен байсеке ушундай гүлдөрдү терип келсем деп. Кудайым эмки жылга чейин жеткирсин деп. Бул ырым, эми Алла Тааладан ыйык эч ким жок. Бул жөн гана зат. Бирок ырым жырымды кылып койгон жакшы. Мынакей бир интервьюңузда бактылуу боло. Айтканыңыз келсин. Бир интервьюңузда берген экенсиз, ушул 8 туруп апамдын кулагына алтын тага албадык депчи. Аны көрүп элдин баары ыйлаган, алардын катарын мен да толуктагым. Деги эле ушул апаңыз үчүн эмне кыла алдыңыз? Эми эле таткесин да. Апам үчүн эчтесе кылбагандай болор эми, бирок барактап көргөндө азыр көптүр болсо дагы жасадым. Биз ушул үй бүлө куруп, бутубузга туруп калганга чейин өтүп кетишти да. Апамдын ушундай эңсөсү бар эле. Кара кыз деген Аяш апабыз бар эле, балдары мындай жакшы жерде иштешип, анан жылда Галбой Скөлгө алып келишчи да. Анан ошону биз барганда апам айтып калчу, кара кыз Галбой Скөлдөн келди, чайга чыгырып атат, Галбой Скөлгө кетип атып, бизди чайга чыгырып атат депчи. Көрсө апам байкуш ошо хрустальный мечтасы болгон экен да, эңсеген тилеги ушу мен балдарымда бир бутуна туруп мен көлгө барса деп. Ошон үчүн көлгө да бара албайм да, барсам ушу апамды бир алып келе албадым деп арман болор эди. Ушу азыр болсо кандай жакшы эле. Анан ошо ысык көлгө алып келбей калган арманым калды. Бирок тыйын тыпыр жөнөтүп, өзү пенсиясын алчу, анан ай сайын, күн сайын, жума сайын продукталар жөнөтүп турчумун апама. Жолдошума да айтчумун, оң колум туру, сол колум уру деп, бир колум уру, бир колум туру деп бекерин айтылбайт экен. Бул ар бир эле аял заты кылат муну. Бирок айтпайт да, мен айтып калат элем. Бул колум менен үйгө алып келем,
бул кол менен кичине төркүндөрүмдү колдоп койбосом болбойт депчи. Анан ошентип апам ыраазычылыгы менен кетти. Кийим-кечелерди да ошентип жакшы кылып элдин алды болбосо дагы ушул апаларга чыккан мода көнөктөрдөн эмне караганда ошол эле болуп калат экен да. Көңүлүн алып, анан ошол эң алгачкы жолу мектепте иштеп калдым. Анан ал убакта жогорку билимдүүлөр 110 сом алат. Мен маданият техникум бүткөнүм үчүн 60 сом алам. 60 сом алам. Секретарь болуп иштегеним үчүн 25 сом кошулат, 85 сом, 65 сом, же 5 сом кошула экен, ушундай. Жүзгө жетпейт, анан ошондо ушунчалык өкүнчүм. Мен неге жогорку билимдүү болбошум керек? Болом мен жогорку билимдүү. Турмушка чыкпасам дагы биринчи жогорку билимдүү болом. Классташ кыздарым баары чыгып, эки эле кыз калдык. Өтпөгөн табардай болчу. Бирок менде карьера деген бар болчу да, мен сөзсүз жогорку билимдүү болом. Себеби ошолордо эле иштейсиң, кечки иштейм. Анан секретарлык да бар. Анан айлыкка келгенде баягы кол кое алабыз да. Ошол жер экенде мындай бир өксүкпү, бир неме, бир таарынычпы. Анан ошко 4 жол тапшырдым, 4 жол тең өтпөдүм. Көрсө апам бир агам ажырашып кетип 4 эркек калган да. Ой, 4 алда 2 эркек калган. Алар 3 жаш, анан 1,5 жаш. Ошолорду карасын мен деп, апам мени өтпөй калсын деп тилей экен да. Өтпөй келдим десем, эмки жыл тапшырасың деп коет да. Көрсө сүйүнүп, мен кетпешим калат экен да апам. Апам экөөбүз ушул катар жатып алабыз. Атам башка комнатада 2 кичинекей баланы ортого жаткырабыз. Эрте келем, кеч келем жумуштан. Кээде баягындай вечеринкаларга барабыз. Ошондо дагы апам мени бир ай, алтын ай, мына саат 12 болду, 1 болду, же болсом кеч келдиң деп айтат эле. Кудай таалам иман берсин, инсап берсин. Менин айткандарым кулагыңа кирген болсо, сен жаман жолго жүрбөйсүн деп ушинтип айтат эле да. Анан эми бойго жетип калган кызбыз, кыжаалат болуш керек да. Эч кыжаалат болбойт эле апам. Ишенем, мен сага дейт. Ишенем деген сайын баягы урушкандан бештер да, ишенем деген сөзчү. Мен сага ишенем деген сөз. Кайерге барсаң өзүң баягы апам ишеничине кетпейин депчи. Апам ушундай аз сүйлөгөн, туздуу кылып сүйлөгөн аял эле да. Анан апа эле. Анан биз сүйлөсөк дөөдөрбөчү, кичине ойлонуп туруп анан сүйлө. Сүйлөгөндө кичине туз себип алып туруп анан сүйлө. Даамы жок эле бирнерселерди сүйлөп атасың, уят болуп каласың бир жерде ушинтип сүйлөсөң депчи. Ошентип китепти көп окуп берчи кичинекейибизде. Китепти көп оку деп колубузда китеп окуп окуганга убакыт эле жок. Өкмөттүн иши жүгөрү, пакта, чөп көрөбүз, огород, өзүбүздүн баягы күрүчтөр, китеп окуганга убакыт жок. Ошондо дагы бир урданып, бир гезиттерди 15-20 мүнөткө окуганга убакыт тапчубуз. Ошонтип апам мага идеал болуп калды. Колумдан келишинче мынтип бердим, мантип бердим дебейм, бирок ошо сөйкө 300 сом экен, 300 сомго сатты. Ал үчүн мен 4 ай иштешим керек да, 65 сом алады. Мен өзүмгө барып келиштейм, ал жака жол киреңди аташым керек, тамак ашың. Анан ошо айлыгымды неме кылганда 4 айдан ашык иштешим керек да. Анан ал айтты, бөлүп бересиң деп. Анан баягы алтын сөйкөнү жууп берди. Жууп туруп бир бет арчыга неме кылып берди. Алып жетпейм апама, эч жетпейм. Ушундай сүндүрсөм депчи. Апам баягындай күмүш. Ушул эми 8 баламны өзүм эч кийим да кийбейм деп калчу эле. Чын эле азыр мен эне катары мен деле өзүмдү акыркыга коем. Биринчи садикке бара тургандар, мектепке бара тургандар, студенттер деп ушуларды ойлойм да. Көрсө эне деген ушундай болот экен да. Баардыгын ойлойсуң, өзүңдү ойлойсуң. Баягын алып, баягы күндө эле жүргөн автобусумда кеш жүрүп атат. Күндөгү баскан 3 километр жолумдагы бири алыс. Ушунчалык алыс болуп кетти. Барсам апам кошуналарда пила деп коет, неме жибек тутабыз да, анан ашардай кылып тазалашат баягы немелердичи. Пила тазалаганда ашардай болуп баардык төгөрөк боло турган тазалайбыз да. Ошондой жерде экен, ошо үйгө келгенге чейин да шашпайм, ошол жерге барып тагылтпайм. Апа, мен жаш көрөм, мына биринчи айлыгыма сизге билет котам десем, канча сом калдың дедим биринчи элечи. Мен баягы намыстанып, баягы кошуналардан эми тагына бербейсизби деп билет дейм, анча акчага азыркы 300 миң дегендей да.
канча сумга алдың деп ошондон тагы берсеңиздер, анан тагы берсем апам ошондо бир башкача сүйүндү да. Баягы кошуналардын алдында, кошуналардын баары алтын тагынган, кулак эмес, колдоруна, билектерине чейин бар. А менин апам кулагында да жок эле. Анан кулагына тагып коюп, аябай сүйүндүм. Анан кошуналар дагы жакшы каалоо тилектерин айтышты. Ошентип менен апам экөөбүз бир материалды алып алгам жолу, аларды салдым. Сүйүндү, аябай сүйүндү. Ошол күнү эч эсимден кетпейт. Кийин колдоруна да салдым. Анан ошо арманым ошо көлгө алып барылбай, курортторго бара албай, ошо ысык көлдү көрсөтпөгөнүм, ушундай эме болуп кеттим. Ошто алам кылып деп койт. Кандай болот мында? Алам деген мындай ичим тыз деп ачышып неме болуп кетем да, алам болуп кетем. Алам деп жазып койгула. Анан көз өттү. 80 атам 37 жашында өттү, апам болсо 42 жашында. Мен ошол эң эркек кызы болуп, эң неме экинде мен төрөлгөндө 40 жашында төрөсө, анан элдер дагы эжелерим да уялышыптыр да. Анан кийин айтып атышпайбы, сенен кийин деле дагы 1-2-6 ай төрөп коюптур деп. Эми бирөөнүсүнө ыраазы болуп тургула деп ошентип билдирип калам да. Анан ошол Алла таалам ырыскыны үй бүлөдө дагы бирөө аркылуу берет экен да. Экөөсүнө берип коет экен. Анан ошондой ырысты кешик берген Алла таалам сүйгөн пендеси, апамдан сүйгөн кыз болгонума кубанам. Ошо ырыс кешик мен аркылуу дагы берилип, ошо үй бүлөбүзгө ата-энеме ошо 9-11 узун турасын кылып, 3 этаждуу үй салып, ата кунучту биринчи оңдойн деп ата-энем өтүп кеткенден кийин ошолор көрсө болмок. Бирок ошол үйдү куруп атканда дагы түшүмө кирип атты апам. Сүйүнгөнү, баягы өзүң өтсөң дагы баягы телоң эле жан денең жер астында болгону менен рухуң учуп жүрөт да. Ошо руху менен ыраазычылыктарын билип көрүп аттым. Анан түшүмдө, анан ошол үйдү куруп, ошол үйдө отурса болмок деп ошол арманым калды. Бирок жолдон өткөн кеткендин баары рахмат, ушул ырчы болсо да болот экен, кыз бала деле үй салып берсе болот экен деп өткөн кеткен аксакалдарыбыз, айылдаштарыбыз баары отура калып бата, ак баталарын берет экен. Мен ата-энем өтсө да ата-энемди көргөндөр, ата-энем билгендер бар, мен бактылуумун. Эжелерим бар, агаларым бар. Ошол 5 жылдын ичинде эле атам 37 жашында, ага чейин агам өттү 35 жашында, анан атам 37 жашында, анан апам өттү 42 жашында, анан кийин 2 иним өттү, анан дагы агам өттү. Өтө чоң жогдоп кетти катар. Бирок өнөрүмдү таштабай, ошо алар өтсө дагы мен чыгармачылыктан чыгарайын деп көп ырларды жаздырып, из калтырып ошолордун дагы арналган, өмүрү дагы ошолорго арналган. Азыр өмүр дагы жакшы кетип атат го. Анарбай Райымканов агайымдын ырын ошол Динара Тилекеева шакирттин той концертине келди, ал дагы бактылуу экен, тез эле чыгып кетти. Ошон үчүн тиричиликте бирибизди көңүл калтырбайлы деген сөз кичинекей эле сөз болгону менен көңүл алуу үчүн убактыңды бөлөсүң, материалдык жактан расход болосуң, убактыңдан расход болосуң. Көңүл деген кичине бир эле сөз, бирок ошо көңүлдү алганга ар бирибизде мүмкүнчүлүк болсун, ар бирибизде убакыт болсун, баардыгы төп келишкенде анан көңүл алат экенбиз. Көңүлдү калтырбайлы баары өтөт бул дүйнөдөн деп. Тентегелем тилин албай апамдын, ошол кезди эстегенде капамын. Эмне мынча
Pakibay gözden uçan karanın kolumdan gelbeyt kolumdan gelse 20 yaşlı verir elim sizge kolumdan gelbeyt kolumdan gelse 20 yaşlı verir elim sizge. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Ресто чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Дарегибиз Касмалы Байалинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Сизди биз ушунчалык мээримдүү эне катары билебиз атачанын. Дайыма эле ушул көп ыйлаганыңызды көрүп ушу жашыктык сизден ким жашык? Мен апам жашык болчу. Биздин бир туугандардын эркектери дайлак. Сүйүсү дайлайт, капа болсо дайлайт. Анан бизде бул жамгыртөктө эле бирибизге компания болуп кетебиз. Ошон үчүн эме бир туугандарга деле аранжировщик мен тегереңдегилерге бул жаңылык эмес. Мен сүйүнсөм дагы кайгырсам дагы ушундай токтобойт. Бул жакшы касиет деп ойлойм. Сен эмоцияң сыртта. Сен купуя болуп, мынтип мерез болуп, сүйүнгөнүңдү да билбей, капа болгоңду да билбегенден Кудай сактасын. Аман бул эркелегендигим, эрке чоңойдум, айтканым деген болду. Турмушта дагы жакшы мырзага жолуктум. Kızgan beni, kızgan bir ok bildir bey. Sınat çölmük min gülemez bir günde. Gönül civi tut köpölük tartkan yüzü alıp ekortoda büldür yüzü alıp ekortoda büldür kızgan beni kızgan bir ok bildir bey. Birin biri kızgan basın kim bildi. Kapkaydağı jaman oydu oylason. Akılından adaşasın bir günde. Akılından adaşasın bir günde. Kızgan beni, kızgan bir ok bildir bey. Kur kızgansam meni menen bir jürbe. Emne bolup getere
ушундай сонун чыгармам. Негизи эле атын эже кызганчактардын катарын толуктайсызбы? Кызганчактардын толуктайм десем да болот. Мен дагы пендем да. Мен деле кээде ичим тар болуп кетет. Эгерде мен жолдошум барып bir вечерге барып, бир эле аялды кайра тартып өтсө, мен да аялмын, мен дагы ар кимисин тартса кызганбасам керек. Бир эле адам тартып өтсө, демек ошого болгон бир кичине болсо дагы сезими бар экен деп кызганам да. Андай ар бир пенде баягы сүйүүсү бар жерде сөзсүз кызгануу сезим болот. Анан мен дагы кызганбашын каалайм. Силердей сулууларды мисалы кимдер гана көңүл бурбайт. Силер да турмушка чыгасыңар, кызганат. Анан мен айтар элем эркектерге, эгерде сенин алган жубайың сулуу болуп турса, мүчөсү келишип турса, баардык жагынан сулуу болсо, суктанып, сыймыктанып эрсип жүргүлө, кызганбагыла. Себеби ошондой сулуунун жолдошу силерсиңер. Ошондой сулуунун жүрөгү да сулуу болот. Ал жүрөк силердики, силерди сүйөт ошол жүрөк. Ошон үчүн кызганбастан тескерисинче бүгүн үйлөнгөндөй, 10 балалы болсоңор да бүгүн үйлөнгөндөй мамиле кылгыла деп айткан сөздү силерге да айткым келет. Аны мен өзүм балдарымдын кулагына күндө куям. Сүйүктүү көрөрмандар, Сол ТВ каналынын жалпы катталуучулары, Алтынай Нарбаева эжекебиз менен болгондагы маегибиз соңуна жетти. Дал ушул ак өргөңүздө олтуруп, маектешүү сиздин жаныңызда олтуруп эле биз үчүн канчалык сыймык экенин айтып дагы жеткире албайм. Сизге чоң рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Чоң рахмат. Бирок мендей болбогула, мендей жашык болбогула. Бул жашыктык былтыркы пандемиянын өтө чоң салымы болду. Кыйналган үйлөргө көп барып, ошол кыйналгандарды ойлой берем, ошондон чыга албай жүрөм да. Кыскасы, соопчулукту кылабыз, орозобуз кабыл болсун. Бул ыйлаган чыгарып алган мага бүгүн жеңил болду. Орозонун экинчи күндө мен аябай жеңилдетип, периштеде болуп, момунтип учуп калдым. Орозобуз кабыл болсун. Сол ТВ дүйнөлүк болсун. Ар бирибиз тилек максаттарыбызга жетели. Кандай ниет кылсак ошонун баарына жетели. Кыздарыбыз бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, ырыс кечтүү болсун. Карыларыбызга жакшы кеп кеңеш бере турган жакшы сапаттары болсун. Ар бирибиз жан дүйнөсү өзгөрсүн. Кыйынчылык келдиби, андан күчтүүрөөк болуп, күчтөп тойлу. Ар бир адам бактылуу болсун, ар бир адам бактылуу болушун өзүнөн баштасын. Уйкуну аз кылыңыздар дагы, көп изденип, мына Анжелика менен Кенжедей болуп издене берсек, биз бири болсо бирине илешип, ырыс кечтүү болуп, биз да жакшынакай ийгиликтерди багындырабыз деп жакшыларга тең эле жакшы нерселерди ойлонолу, эч качан таарыныч болбосун, кечиримдүү бололу. Бул ай ашказанды гана тазалабастан, ашказанды чөп чарлар менен жегиле. Жейт десе нан бар нерсе менен тыгып албастан ашказанды. Ашказанды дагы чөптөргө толтуралы, жан дүйнөнү да жашартып, гүлгө толтуралы. Мен силерге ыраазымын. Бактылуу болуңуздар, орозобуз кабыл болсун. Ар бир пенде сүйүнүп, кубанып, жакшырга, жакшы сөзгө, ошол нерселер, ошондой жакшы касиеттердин арасында жүргөнгө Алла таалам насип этсин. Амин.